Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз лексикасынын байы жолдору. Тил түрдүүчү жолдор менен өнүгөт. Кыргыз тилинин лексикасынын байышын эки чоң топко бөлөбүз. Биринчи ички булактар аркылуу байышы, экинчи тышкы булактар аркылуу байышы. Бүгүн биз ички булактар аркылуу байышына токтолобуз. Тилдин лексикасынын байышынын ички булактары дагы өз ара бир нечеге бөлүнөт. Алар морфологиялык жол, семантикалык жол, синтаксистик жол, башка тилден сөзмө сөз которуу аркылуу жана диалекттик сөздөр аркылуу байыйт. Демек, кыргыз тилинин лексикасынын байышынын ички булактары 5 жол аркылуу байыйт. Анда морфологиялык жол аркылуу байышына токтолобуз. Демек, биринчи морфологиялык жол. Морфологиялык жол аркылуу байышына токтолобуз. Мында оңгу сөздөргө ар түрдүү сөз жасоочу мүчөлөр жалганып, жаңы маанидеги сөздөр пайда болот. Мисалы, морфологиялык жол. Мисалы, мал деген сөзгө мал, чы мүчөсүн басак, малчы. Китепкана, китеп деген сөзгө кана мүчөсүн улайбыз. Китепкана. Бас деген эч сөзгө бас. Ма деген мүчөнү уласак, басма. Суз деген сөзгө гыч мүчөсүн уласак, сузгуч. Демек, ушундай жана башка сөздөр аркылуу жасалат экен. Морфологиялык жол менен бир эле сөз түркүмүндөгү сөздөр дагы, бир сөз түркүмүнөн башка сөз түркүмү дагы жасала берет. Буга мисал келтирсек, окуучу, мүчөсүн алсак, демек мында зататоштон зататош жасалды. Андан кийин илгич, гыч мүчөсүн алсак, гыч, илгич болду дагы. Зататоштон эчтен зататош жасалды. Андан кийин алгыр деген сөздү алсак, ал деген эчке гыр мүчөсүн улайбыз. Алгыр. Мында эчтен сынатош жасалды. Сынаточ жасалды. Демек, морфологиялык жол аркылуу жасалганда заттан зат жасоочу мүчөлөр аркылуу, эчтен зат жасоочу, эчтен эч жасоочу, эчтен сынатош жасоочу мүчөлөр аркылуу сөздөр жасала берет экен. Мына ошентип биздин морфологиялык жол аркылуу байыйт экен лексикабыз. Экинчи жолу бул синтаксистик жол. Синтаксистик жол. Мында, демек, мына силер сүрөттөн көрүп тургандай балдар, бир сөзгө экинчи бир сөздүн жалганышы аркылуу үчүнчү жаңы сөз пайда болот. Мисалы, мына силер окуу жайын көрүп турасыңар. Окуу жайы. Кийинки сүрөттөн темир жолду көрүп турабыз мынакей. Демек, темир жол. Андан кийин калем учту көрүп турабыз мынакей бул жерде. Калем уч.
кийинки сүрөттөн боз үй деген сөздү алсак эгерде мынакей боз үй. Демек биз бул жерде синтаксис жол аркылуу жасалышына күбө болуп атабыз. Эки сөздүн айкашынан үчүнчү бир жаңы сөз пайда болду. Бул дагы кыргыз лексикасынын баюу жолдорунун демек синтаксис жол деп аталат экен. Үчүнчү жолубуз. Үчүнчү семантикалык жол. Үчүнчү семантикалык жол десек, семантикалык жол. Мында семантикалык жолдо эне тилибизде төз сөздөр катары мурдатан эле колдонулуп жүргөн кээ бир сөздөрдүн маанилик жактан кеңейип, сөздөр жаңы кошумча мааниге ээ болушун кыргыз тилинин лексикасынын семантикалык жол аркылуу байышы дейбиз. Мисал келтиребиз. Тамыр. Тамыр деген сөздү алабыз. Демек, бул жерде тамыр дегенде биз бул биринчи түшүнүк деп коелук. Биринчи түшүнүк деп коелук. Кадимки эле мынакей мындай бул жерге биз мындай бир элестүү бак деп элестетелик. Анан ушул бактын тамырлары, башка айтканда, өсүмдүктөрдү азыктандырып туруучу тамырды түшүнөбүз. Ал эми экинчи ушул тамырдын экинчи түшүнүгү тамыр. Экинчи түшүнүк бул математикалык түшүнүк болуп калат. Математикалык түшүнүк. Бул мынакей тамыр алдында деп сүйлөнөт. Мына ушундай бир сөздүн башка мааниге өтүп дагы экинчи бир түшүнүктү бериш аркылуу лексика байыйт экен. Ушундай эле мисал борбор. Борбор. Борбор деген сөздү алсак, борбор деген сөздү алабыз. Борбор. Мунун биринчи түшүнүгүндө карасак, айлананын борбору, борборун түшүнөбүз. Ал эми ушунун эле экинчи түшүнүгүндө бир мамлекеттин борбору деп коелук. Мамлекеттин борбору. Борбору.